Assalamu алейкум, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутмандуу кушуа кечиңиздер менен, достор. Биз сиздердин кызматыңыздардабыз. Машина келсе тарта беребиз. Көңүлүңүздөргө жаккан машинени телефон номерин ссылка описанияга жазып коюп атабыз. Көңүлүңүздөргө жаккан машинени чалып, байланышып, по факту машинени көрүп, бааны кылып, чыгып ишти кыла бересиздер. Биз колубуздан келишинче, алуубуздун жетишинче машинени көргөзгөнгө аракет кылабыз. Документ ар жак бер жагын сурап, билгенге дагы аракет кылабыз, достор. Кезектеги автоунаа Hyundai Elantra 2018 1.6 автомат, достор. Пробеги оригинал дейт. Машина бул дагы таза экен. Комментарийлерди дагы окуп калдык. Таза деп сен баягы мындай айтканда чийилген, урулган машиналерди сатып берчү дейсиң деп. Эми достор, мындай айтканда машиненин негизги состояниясы өзүнүн турган турпатынан эле билинип турат. Урулбаган, чийилбеген машина жок негизи таксидечи. Анан дагы бир нерсени кошумча айтып өтөйлү. Иш болбой атат дегендер үчүн. Иш Кудайга шүгүр болуп атат. Көрүп атабыз. Келген машинелерден дагы мындай маалыматты алып атабыз. Ошолорду жеткирип коёюл деп туура чечтик. Эми мурдагыдай болбой атат, себеби комфорт плюста жүргөндөр комфортту жаңгызып эки тариф менен болуп атат. Аларда вообще жалп жок. Мен өзүм иним дагы иштеп жүрөт. Мурдакыдай эле ушу айтпасам деле билесиздер, Кудайга шүгүр эле болуп атат. Анан комфорттогулар, комфорт плюстагылар комфортту жаккан үчүн бир аз заказ солгундап, комфорттогулар анан экономду жандырып алып, экономго анан бир аз мындай таасирин берип атат десек болот. Муну туура түшүнүш керек, моюнга алыш керек. Анан ар бир инсандын өзүнүн ниетине, кылган аракетине жараша иш болуп атат. Бизге ийгилик каалап коюңуздар, биз сиздерге Elantrаны алуубуздун жетишинче обзор кылып, ар жак бер жагын сураганга аракет кылайлы. Так, машина боюнча, достор, көрүп турасыздар, машина таптаза, баягы эле. Машина таза. Мондай куюлма дискада экен, 16-чы. Так. Шинанын размерин таппай атам. Так, 205/60 R15. 15-чи размер? 16. 15 экен? 16. 15 экен өзү. Наркы штатный 16 болуш керек. Кышкы дөңгөлөгү жакшы, достор. Кошумча жайкы дөңгөлөгү да бар дейт, өзүнүн штатный дискасы менен. Арт жактары дагы таза. Арт жагында бамперинде историясында бир ДТП бар дейт. Сары менен отметка болгон. Баягындай сары менен болгон, өзүңөр билесиздер, мындай териси сыйрылды деген түшүнсөк болот. Анан оң капталынан дагы бардык зазорлору ордунда, мына өзүңүздөр дагы байкасаңыздар болот. Ветровиктери бар. Достор, ички салону боюнча, комплектация боюнча. Хоп, бисмилла. Так, 2018 1.6 автомат коробка. На көрүп турасыздар, мультируль, полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический зеркаль бар. Так, андан сырткары сол капталында корректор фар, антибукс бар. Бул жагында, так, бул жерде электронный монитор, достор, кондиционер, климат контроль, обогрев заднее стекло, кошумча подогрев сиденья бар экен мынаке. Скоростун эки капталында 3 режимде, бул жагында дагы 3 режимде. Так, өзүнүн штатный мафону. Так, панелдери дагы таптаза машиненин. Панели таптаза. Пробеги 163.350. Өтө сонун. Бирок пробегке негизи мындай айтканда дал келет. Машиненин состояниясынан эле байкасаңыздар болот. Андан сырткары чехолдору бар. Чехолдор кызыл строчкалары менен, подлокотниги бар экен, подстаканник и Ева коврик, достор. Сонун, жакшы. Арт жагы боюнча. Арт жагы дагы сонун, өтө кенен. Ева ковриктер дагы таптаза, мындай айтканда жакшы каралып айдалган машина экен. Бул жагында подлокотник, подстаканник менен мындай кылып коюп коесуздар. Өтө сонун. Жарашыктуу мындай айткандачы. Так, арткы багаж боюнча, багажды ачып коеюн. Так. Капотты ачып коесуз туган, да? Так. Багаж боюнча, достор.
Меткалары жайында. Заводской меткалары. Крышка багажникти көрө албайбыз тилекке каршы, бул жак обшивканын ичинде экен. Так, оң жак крылосу дагы жайында. Бияктан удар кандай болгон? Сол жактан эле. Бамперде ошо каска алмаштырып бериптир. Жакшы. Детский кресло бар. Подарка сурасаңыздар болот. Жакшы. Эми мотор жагына, достор. Мотор жагы кандай болду экен? Мотор жагында сиздерге чоң көрөбүз азыр. Учурда машина от алып турат. Бул 2018-де мындай цилиндрлер орнотулуптур. Өткөндө 2016-сын обзор кылганыбызда жөн эле темирде, солярскийде эле мындай кылып эле койду. Буда кошумча бар экен мында. Мынакей, дискалары турат. Жагында турат, дагы турат. Жакшы, өтө жакшы. Так, крылолор боюнча таза машина. Бир да ключ тийген эмеси жок, изи жок. Капоттун крышкасы дагы. Экрандар дагы таза. Сол жак крыло дагы тап-таза. Историясын бир сыйра Автотектен же башка сайттардан карасаңыздар болот. Мотор өтө ровно жүрүп турат. Кыскасы машинанын алды тап-таза десек болот. Оппа. Бул жеринде скола бар экен. Краскасы родной, темир көрүнүп турат. Так. Документ боюнча айтып өтөлү достор. Документи өзүбүздө таксопарк бар, өзүбүздүн атыбызда дейт. Бир айдан кийин страховкасы бүтөт экен. Продлительность жасап беребиз. Ошого скидка кылып беребиз дейт акчасынан. Анан биздин таксопаркта иштесе болот дейт. Путевой бар жогу бекер, болгону биздин эле таксопаркта иштейт дейт. Лицензияга да төлөйсүздөр, путевой листке да төлөйсүздөр. Ушул кишилердин таксопаркында иштесеңиздер болот. Анан сырткары акчасы тууралуу айтып өтсөк. 1 200 000 торг болот. Минимальный торг. Машинаны өзүңүздөр көрдүңүздөр. Кызыгып калган болсоңуздар, по факту көрүп сүйлөшсөңүздөр болот. Ушундай достор. Биздин видео жакса лайк, ылдыйга өз ой пикириңизди калтырсаңыз болот. Биз сиздердин кызматыңыздардабыз. Ошол баарыңыздарга ийгилик. Бөдө кырсыктан сак болуңуздар. Бөтөн элде, бөтөн жерде бири-бирибизди көргөндө мындай бир тууганча мамиле кылып, буюрса эртерээк сүйүктүү мекенибиз Кыргызстанга кеткенди Аллах насип кылсын. Кийинки видеодон жолугушканча.